Атыңыз Максат экен, Максат мырза. Биринчи өзүңүздү тааныштырсаңыз. Мен Сайнелес Максат, Жумгал районунда караштуу Башкоан айылынан келдим. Катуураак сүйлөңүз. Эгемендүүлүк күнүнө карата конкурска катышканы келдим да, кол өнөрчүлүк менен. Ошо кийизди заманбап көркөм иштетүү боюнча. Бул канча жылдан бери алектенесиз бул кийиз менен? Ушу кийиз менен 12 жылдын жүзү болуп калды. 12 жыл? Портрет түшүрүү боюнча. Буга чейин көптөгөн көргөзмөлөргө катыштыңызбы? Буга чейин эл аралык фестивалдарга көрүнүшүрөм, анан конкурстарга катышып жүрүм да. Ийгиликтер барбы? Эң чоң эле ийгилигим ошо мамлекеттик Чыңгыз Айтматов атында жаштар сыйлыгын алдым. Жакшы. Портреттин биринчилерден болуп ошо кийиз бетине түшүрүпчү. Бүгүнкү күндө ал каякта ал? Каяктан көрсө болот? Деген ошо фондко музейге деп ошо уюштуруучулардын колунда да. Кайсы музейде? Тагыраак. Так билбейм да азырчы. Тарых музейинде эмес. Тарых музейинде эмес. Ал чоңбу? Алар балким бир жеке колдордо эле болушу мүмкүн да. Чоңдугу 150-80 ушундай болчу. Бүгүн мына эгемендүүлүктүн 31 жылдыгына, Байтик Баатырдын 200 жылдыгына ошо Чуңкурчакка ошо көргөзмөгө катышканы келген турбайсызбы? Эмнелерди алып келдиңиз? Ушуларды өз колуңуздан чыкканда, ушуларды тааныштырсаңыз. Жерде улуу манасчы Саякбай Каралаевдин портрети ушу жүн менен жасалган да, графикалык жанрда. Бул өз колуңуздан чыккан, Колумдан чыккан ошо. Аткаруу ыкмасы ошо ийне менен жасалат да, атайын өзүнчө. Мына ушуну даярдоого канча убакыт кетет? Ушул көлөмдөгү портретке эгер жанында бир өзүмдүн шакиртим жардамдашса, 1 жума тегерегин. 1 жума. Дагы кандайлар? Портрети. Мында графикалык жанрда аткарылган. Сүлүк кара. Мына минген чокморуп. Көбүнчө ошо кардарларым ошо өзүнүн портреттерин кийиз бетине түшүргөнгө ушундай буйрукмалар беришет да. Бактыгүлдүн образын жараткан. Ар кандай тойлорго, юбилейлерге белек кылганга Буйрутмалар көпчө болушунча. Кол өнөрчүлүк менен мындай жан багуу, мындай киреше табуу жакшы элеби? Кандай деңгээлде? Башкаларга мотивация болсун да, ошону айтсаңыз ачыгыраак. Жакшы эле, бул эң биринчиде өзүңдүн жүрөгүңдө эргүү болуш керек. Биринчи кезек. Өзүң кумар алып жасаш. Анан калганы акчанын артынан эчпей, акчаны биздин артыбыздан эчсек болот экен. Ар бир адамдын жүрөгүнөн сөзсүз түрдө эмгек деген орун алат. Кудайга шүкүр. Анан бул кол өнөрчүлүк сизден кимге өткөн? Ата-бабаңызда бардыр балким ушул жөнүндө. Атасын, чоң атасын жакшы билген киши катары айтайын, бул бала болуп калды. Атасы сиз Байызбайке сиз Максаттын айылдашсыз. Айылдашыбыз. Экөөбүз 5 атадан барып кошулабыз. Мурат экинчи атабыз, Мураттан Наргото. Ошондон тарайбыз. Ауласан деген агай бул Караколдогу Буржуайскийдеги пединститут бүткөн Черчене кол өнөрүнөн сабак берчү. Далай өнөрлүү болчу, көп нерсени үйрөттү. Мунун чоң атасы Сайдин деген чоң уста болгон, Сайдин атачы. Жыгач уста болгон. Анан тиги көп балдарды сүннөт отургузган, кыргызчылык менен ушундай алектенген киши болчу. Өтө момун. Атасы да ошондой момун, жоош. Ушундай сапаттар болчу. Энеси Бакыл эжей алгебрадан, математикадан сабак берет. Анан мунун чоң атасы Сайдиндин атасы Саадабай касиеттүү киши болчу. Ушул Жумгал өрөөнүндө жанагы Башкоанды капчыгайында Саадабай деген жер бар. Ашарчылык убагында ушул киши убагылып үйлөргө чара айран сүт толуп калчу дейт. Саадабай ата көчүп кеткенден кийин ошол жерден сүт булак болуп айран сүт чыгып турган деген буламыш бар. Чоң аксакалдардан карыялардан улуп жүрөбүз да. Бул ошол тукуму булардын ушундай устачылыгы бар, өнөрлүү кишилерден дейбиз. Тукумдан тукумга уланып келатыптыр да, канча бир жылдан бери. Атадан калган бир касиет. Өзүңүздүн уулдарда да барбы? Өзүмдүн кызым бар азыр. Үйрөтүп атасыз.
кызым дагы байкалды да азыртан элечи. Жардам берип жатат сага шакирт болуп. Анан Максат мырза мына айтсаңыз ушул эми сиз жөнөкөй кишилерге караганда эми колонөрчүлүктү түбүнөн тамырынан тереңинен бери билген адамсыз да. Анан ушу колонөрчүлүктүн деңгээли ушу Кыргыз элинде канчалык болуп атат? Эми баягы көйгөй көп, анан жакшы болбой атат, проблема көп деп эле айтып атабыз. Эми силер муну жакшытан билесиз. Колдоо кандай? Өсүү кандай? Кыргызстанда ошо колонөрчүлүктүн азыр орду бар да, чоң. Дүйнөлүк масштабтагы орду бар. Себеби жанагы көчмөндөр оюну өткөндөн бери ошондон баштап бизде азыр Орто Азия колонөрчүлөр ассоциациясы түзүлдү. Ошондон төрайымы биз Кыргызстанда жашайбыз. Ким деген? Дидар Чочун. Баягы кыялда иштеп жүргөн, Жана оймо фестивалын жетектеген. Себеби мындай болгондо азыр ушу жыгаччылык, теричилик, кийизчилик ушул Кыргызстан деген ушу Орто Азияда алдыңкы орундарда турат. Бул мамлекет тарабынан бир тиешелүү деңгээлде конкурстар, иш-чаралар уюштуруп бергени менен каржылоо жагынан колонөрчүлөр көңүл буруп, ар бир колонөрчү өзүн өзү каржылап эле, өзү чет мамлекетке чыгып, өз күчү менен баарын тескерисинче мамлекеттин иш-чараларын өткөргөнгө ушундай маданий тармактар, колонөрчүлөр көркүн ачып кетет да. Бул эми канчалык кирешелүү болсо, ошончолук чыгымдуу да, чыга салуу да. Ошондой да, ошон үчүн колдоо керек деп атасыз. Колдоо болгондо кандай эми? Колдоонун өзү ушундай, мисалы уюштуруп ушундай иш-чаралар өткөрүп, бизге деген мисалы чет элден келген туристтер, кардарларыбыз ушундай жерден көрөт экен да биздин эмгектерибизди. Биз көмүскөдө жанагындай өнөр-канабызда жата берсек, биз эч ким көрбөйт, эч ким тааныбайт. Бүгүнкү ошо көргөзмөнүн баш байгеси Турцияга жолдомо деп атасыз. Көчмөндөр оюнуна. Бул жерде ар кандай номинациялар бар да. Биз жасалга колдонмо өнөрү, графика жанры, живопись дейбиз. Анан ошол номинациялар боюнча тандоо туру өтөт да. Азырынча жыйынтык чыга элек. Азырынча жыйынтык чыга элек, конкурста өтөлөт. Бирок баягы алдыңкылардан болом деген үмүтүңүз бар. Үмүт бар, эми бир өзгөчө ыкма алып келгем да, жана түтүн менен сүрөт тартып. Ошону кайсыл? Ошону көрсөтөм. Кадимкилер шамдын түтүн мененчи. Түтүн менен, Түтүн менен. Бул буга чейин мындай болгон эмес да. Мындай барбы? Бар. Дүйнөлүк практикада Патрик Хаяши анан Спазук деген эки сүрөтчү. Жок, Кыргыз жеринде. Биринчи жолу. Сиз жаңылык киргизип атасыз. Жаңылык киргизип отурасыз. Дагы барактасаңыз мына, бул жерде Кыргыздын жайлоосу боз үй экен. Мына бул жерде мына Мергенчи, тиги бул жерде болсо бүркүт каршы кылды алып. Бүркүт каршы кылды алып. Сонун экен. Эми ушуну кандай азап тозок менен тартасыз эми? Канча убакытта тартса болот? Бул өтө тез аткарыла турчу ыкма да. Мисалы бул кагаз өрттөнүп кетпеш үчүн мындай тез кыймылдаш керек. Көрсөтүп бермекмин, шамал болуп атат да. Шамдын учундагы оттуу түтүндү мындай өйдө кылып алып, түтүн күйүп атат да. Анан ошо түтүндү мындай башкара билиш керек да. Карартып жерин карартып, аябай күчтүү сезим берет. Түтүнгө бийлик жүргүш керек экен да мындай. Түтүндү башкара билиш керек. Ошондой ыкма экен. Сиз түтүндү башкарган эми азыр толук касиетиңиз бар турбайбы? Жаңыдан башкарып. Тил табышып деңиз. Сизди мына сизге буйрутма берчүлөр, сиздин колонөрчүлүктү көргүсү келгендер каяктан байланышып табат? Сиздин өнөр каналыңыз барбы? Ошолор жөнүндө айтсаңыз. Кардарлар көбүнчө Facebook баракчасынан эле интернет булактар. Өзүңүздүн атыңыз менен Сайдин Максат деп издесе, Максат деп Facebook баракчамды караса, ошол жерде баардык эмгектерим ошол жерге камтылган. Ошо башкаганда айылдагы да, мектепте дагы сабак бересиң, Ошо мектепте өнөрлүү балдар. Сиз өзүңүз айылда турасызбы? Мен айылда, мектепте сабак берем. Кол эмгектен. Башкуланды айылда. Кол эмгек Серчене, Чимеден, Мына таланттын чыныгы өнөр боздордун көбү айылдан чыгат да. Сиз айылда турбайсызбы? Мен чүйдө экен деп атпайм. Таланттуу окуучуларым бар, мындай кружок жетектейт. Ошо айылдын балдарын эле ошо баягы өнөрдү үйрөтүп калтырып кетиш керек да, мурасына. Ошол максатта балдарды окутам да. Азыр жакшы деңгээлге жетип калган шакирттерим бар да. Жогорку окуу жайга өтүп аткан. Чоң рахмат, ишиңизге ийгилик. Рахмат сиздерге да. Колуңуз менен тең карыңыз. Ушу Кыргыздын асыл дөөлөтү, ушу улуттук байлыгы, мурасын ушу дүйнө жүзүнө даңазалай бериңиз. Чоң рахмат. Максат бай, өнөрүң болсо өргө чап.
Чоң рахмат. Келебиз Кудай